Лейлекте милициянын көчмө кабылдамасына мониторинг жүргүзүлдү. Көчмө кабылдаманын 2024-жылда аткарган иштери коомдук коопсуздукту көзөмөлдөөдөгү милдети, элдин социалдык маселелери боюнча алдын алуу иштеринин аткарылышы, ошондой эле жетишилген ийгиликтери тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын өкүлү жана Ички иштер министрлигинин милициянын көчмө кабылдамасынын ассоциациясынын директору өздүк курамга жыйын өттү. Кийинки сюжетте. Милициянын көчмө кабылдамасы өзүнө адистештирилген атайын автоунааны камтыйт. Ага атайын даярдыктагы милициядан тартып, аймактык балдар менен иш алып барган милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр кирет. Ошондой эле байланыш каражаттары менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында ички иштер органдарынын шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүндө 58 милициянын көчмө кабылдамалары иш алып барат. Ал эми Лейлек райондук ички иштер бөлүмүндө милициянын 3 көчмө кабылдамасы кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы милициянын полковниги Талайбек Алиджанов жана Ички иштер министринин милициянын көчмө кабылдамасынын ассоциациясынын директору милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыровдор көчмө кабылдамалардын ишмердүүлүгүн текшерип, мониторинг жүргүзүштү. Бул мониторинг республика боюнча жүргүзүлүп жаткан экен буга чейин. Бүгүнкү күнү бизде Лейлек районунун аймагында жүргүзүлүп жатат. Бул 2024-жылга карата мониторинг кандай ишмердүүлүк, ошолдун негизинде кандай иштерди алып барып атат, кандай коомдук кылмыштуулуктун алдын алуу максатында элге социалдык маселелер боюнча кандай алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча атайын алар мониторинг жатышат. Аталган милициянын көчмө кабылдамалары графиктин негизинде алыскы аймактарга, өрөөндөргө, калктуу конуштарга барып, элге сервистик тейлөө көрсөтүп, жарандардын арыздаттанууларын жана кайрылууларын кабыл алып, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Автоунаалар GPS каражаттары менен жабдылып, Ички иштер министринин коомдук коопсуздук кызматында атайын мониторинг борбору да түзүлгөн. Анан урматтуу кесиптештер, урматтуу Лейлек районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана жетекчилер. Мен бир сыймыктануу менен айткым келет. Өткөн жылы Баткен областы республика боюнча ички иштер органдарынын ичиндеги областтык бөлүмдөрдүн ичинде 1-орунду алды. Элдин милицияга болгон ишенүү боюнча. Демек, булар жерде силердин кошкон залыңар абдан зор деп айтсам болот. Иш чаранын жүрүшүндө Лейлек районунун акими Канымет Осмонбеков райондук ички иштер бөлүмү менен тыгыз иш алып баргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин төш белгиси менен сыйланды. Азыркы күндө милициянын көчмө кабылдамасы өзүнүн кызматтык ишмердүүлүгүндө калкка укуктук жактан жардам көрсөтүү боюнча натыйжалуу көрсөткүч көрсөтүп келет. Ошондой эле жарандардын көйгөйлөрүн жеринде чечип, коомдук коопсуздукту сактап, кылмыштуулуктун, укук бузуулардын алдын алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.